Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Бардыгыңыздарга чың ден соолук каалоо менен өлкөбүздө, журтубузда тынчылык болсун деген ниет менен өзүм бир оюмду сиздерге айтып коеюн деп чыгып отурам. Эми мынакей баарыңыздар сезип көрүп билип турасыздар, азыр дүйнө дүрбөлөңү абдан катуу болуп жаткан учур, гео саясат, андан кийин дүйнө түзүмүнүн структурасынын өзгөрүшү чынында планетардык масштабда абдан чоң көйгөй маселелерди жаратып атат. Мен эми аларды тактап мындай себелеп айтпай эле коеюн, аны жакшы өзүңүздөр түшүнүп турасыздар. Бирок ошол контекстте биздин Кыргызстан өзүнүн ордун таап, өзүнүн бүгүнкү абалын, дүйнөлүк масштабдагы өзүнүн ээлеген жайын кандай элестете алабыз? Кептин баары ушунда болуп турат. Мынакей Кудай бар экен, ырыскыбыз бар экен дегендей, акыркы 2-3 жылда биздин жаңы бийлик деп эле айтайынчы, Садыр Нуркожоевич Жапаров баштаган бийликтин келгенине расмий түрдө мына 3 жыл эми болуп атат. Абдан катуу жакшы жаган көздөй өзгөрүүлөр болуп аткандыгын эч кандай жагалданбай эле, жасакерленбей эле, же болбосо өтө көтөрүп мактап жибербей эле, же болбосо өтө паска түшүрүп, уруп, күнөөлөп жибербей эле болгондой айткан киши катары өзүмдүн бир оюмду сиздерге менен бөлүшөйүн дедим. Негизги Садыр Нуркожоевичтин жана Камчыбек Кадыршаевичтин негизги жасаган иштери эмнелер болуп атат? Биринчиден, казынаны толтурууга болгон аракетинин натыйжасында көптөгөн уурулук, коррупциялык, 30 жылдан бери биротоло коомду жүдөтүп басып алган терс көрүнүштөр менен ушундай бир күрөшүү болгондо да ачык айгышкан таймашууга ушундай батынып киришкендерин биз биринчи орунга коюшубуз керек. Менимче бул элдин ырыскысы көп элди, айрыкча карапайым элди чыйралтып койду, урматтуу кыргызстандыктар. Башка маселе, анын натыйжасы кандай болуп атат? Анын пайдалуу аракет коэффициенти барбы? Эл кандай кабыл алып атат? Биздин өндүрүшүбүздүн өсүп дүркүрөп кетишин дагы эле самаган учурларыбыз ошол мезгилден өтө элекпиз. Дагы эле бизде проблема, көйгөй маселелер толтура. Бирок коррупция менен күрөшүү өзүнүн натыйжасын бере баштады да. Натыйжада казына толо баштады. Натыйжада социалдык маселелерди эле айтайынчы, көбү чечиле баштады четинен. Жолдордун салынышы, социалдык объекттердин, анын ичинде ооруканалардын, мектептердин, бала бакчалардын, маданият үйлөрүнүн жана башка ал турсун мамлекеттик өкмөттүн өзүнүн инфраструктурасын жакшыртууга болгон конкреттүү иштер болуп жатат го. Бирок мен окумуштуу катары, саясатчы катары бир нерсеге ичим чыкпай турат да, урматтуу кыргызстандыктар мени туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Ушул эки жаранды, ушул эки башчыбызды жапатырмак, дүңгүрөтүп, болгонун болгондой кылып айтып, кемчиликтерин көрсөтүп, жетишкендиктерин жакшынакай кылып түшүндүрүп айта албай отурган интеллигенцияга капачылык абдан чоң болуп атат да. Эмне эле коңулга кирип алып эле, каякта эле болбогон бир нерселерди миллиметр, сантиметр менен өлчөп, ушак айыңдарга жол берип отурабыз. Айланайын профессорлор, айланайын академиктер, маданият кызматкерлери, мугалимдер. Мынакей Кыргызстанда 100 миңге жакын орто мектептин мугалимдери, 30 миңге жакын кесиптик, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын окутуучулары барбыз. Ушуларыбыздын бардыгынын бир үн кошуп, атайын өзүнчө бир добулбас уруп, керектүү жерде колдоп, жетишпеген жактарын кашкайтып, көзгө сайып айтып, ушундай бир өзүнүн активдүүлүгүбүздү көрсөтө алып отурганыбыздын себеби эмнеде? Качанга чейин ушундай коңулга кирип алып, бир нерсени акмалагандай, аңлагандай болуп отурабыз. Мен эч кимге баягындай бир өзүмдү көрсөтөйүн деген деле оюм жок. Мынакей мен 70ке жакындап калган адаммын. Башымдан көп нерсе өттү. Билим берүү системасында иштедим өмүр бою. Илим, мынакей бир топ
başı görünüp kalgan işlerdi жасады. Кудайга шүгүр, мен жаратканга ыраазымын. А бирок ошол уурлардын, паракорлордун өз ара баштарын бириктирип алып, күрөшүп жаткан биздин башчыларга ар кандай тоскоолдуктарды жаратышып, жасаган иштери көрүнүп эле туруп атпайбы? Качып кеткендери канча, мыйыгынан күлүп, коңулдотуп аткандары канча. Эгерде ушул процесс кандайдыр бир себептер менен токтоп, же болбосо басаңдап кала турган болсо, анда бул биздин кыргыз элинин шору болот. Ошондуктан мен сиздерди баардыгыңыздарды активдүү болууга чакырат элем. Ушу бийликтин энежекесинде топтолуп, керек болсо жогорку кеңешке, керек болсо министрлер кабинетине, президенттин администрациясына болгон өзүбүздүн көз карашыбызды айтып, жазып, социалдык телеканалдардан болобу, желилерден болобу өзүбүздүн оюбузду ачык айтып чыкпайлыбы? Эмне үчүн ушул мамлекетибиз биз бир уч эле патриот, анын ичинде башчыларыбыз да бар, ошолордун иши деп калганыбыз, менимче бул абдан чоң трагедияга алып келип кое турган нерсе. Мына кече жакында эле УКМКнын башчысы генерал-полковник Камчыбек Кыдыршаевич өзү мына жыргап кеткенинен элге кайрылган жок да, баягы киллер маселесин көтөрүп. Эмнеге? Себеби андай нерсе өзү эле айтты. Президенттин өмүрүнө кол салып 1-2 жолу болгондугун, аракет болгондугун, өзүнүн өмүрүнө, үй бүлөсүнүн өмүрүнө кол салгандыгын, 5-6 жолу аракет болгондугун баарын элге ачык айтып чыгууга аргасы болуп атпайбы? Демек мунун аркасында эч кандай кайдыгер карай турган акыбалыбыз калбаптыр да. Эми албетте мен барып эле баса калып, баягындай ызы чуу кылып, көйрөңдөнүп, айыпсыз, жазсыз эле кишилерди, адамдарды жазага тартуу бул дагы бир абдан чоң терс нерсеге алып келиши мүмкүн. Бирок граждандык активдүү позициябыз биринчи орунга чыгыш керек го. Ошондуктан мен сиздерди ушул багытта ушу абдан активдүү болууга чакырар элем. Ууру деген ал ууру, коррупционер деген бул коррупционер. 30 жыл бою бийлик менен бир жолу коюн колтугу алышып алып, ошонун рахатын көрүп, толгон токой уурлуктарды жасап, алган байлыктарын Кыргызстан эле эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө чейин бекитип, катып, анан кийин өзү баягы сулуу чымчык болуп, парламенттин мүчөсү болуп, ал турсун аткаруу бийлигинде дагы эмгиче иштеп жүргөн азаматтарды көрүп билип турбайбызбы? Алардын баардыгынын бети ачылыш керек. Айрыкча билим берүү системасы, илим системасы кийинки учурларда мен түн уйкуман ойготуп, абдан тынчым алып аткан учур болуп атат. Эгерде биз бул эки системаны катуу жолго коюп, контролун күчөтүп, бүткүл дүйнөлүк чакырыктарга туура келе турган билим системасын, илимди уюштуруу системасын, маданият албетте, диний абал кандай болуп атканын көрүп атасыздар. Булардын баарын биз жасалма мамиле кылбай, мамлекетибиздин келечеги үчүн абдан бир ушундай жакшы жол ача турган патриоттук мамилелерге өтүшүбүз керек. Мен айткан сөздөрүм баардыгы чын жүрөктөн айтылып атат. Бул жерде эч кандай саясий, кандайдыр бир дивиденд же ошондой алууга көксөгөн деле адам эмесмин. Мен өзүмдүн өмүрүмө абдан ыраазымын. Эң жөнөкөй тоонун чокусунан билим алып, андан кийин Советтер Союзунун учурунда аны билимди ушундай сапаттуу жактан абдан күчөтүп, мынакей өмүрүмдө эң жөнөкөй мектептин мугалиминен баштап билим берүү министрине чейин кызмат кылдым. Жогорку кеңештин депутаты болдум. Жана башка жооптуу кызматтарды аркаладым. Менин басып өткөн жолум биздин кыргыз элине мүнөздүү болгон сапат менен гана байланышкан деп эсептейм. Ошондуктан биздин келечек үчүн, жаштарыбыздын келечеги үчүн мамлекетибизди активдүү түрдө колдоп, ууру кескин коррупционерлерден кескин түрдө тазаланмайын, биздин келечегибиз ачылбайт деп сиздерге ушул чакырыкты айтып коеюн дедим. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.